Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында. Саламатсызбы, Сыймык мырза, студиябызга куш келиптирсиз. Биздин билишибизче, сиз талапкер катары Чоң Казак партиясы менен шайлоого кетип атасыз. Ушул депутат болуп жогорку кеңешке келсеңиз, эмнени биринчи ушул максат кылып коюп, эмнени өзгөртөт элеңиз? Рахмат, саламатчылык. Рахмат, жакшы жүрөбүз. Нас талапкер болуп турабыз. Чындыгында Чоң Казакта. Эми бул Чоң Казак бул эмнеге, мисалы, депутат болуп келиш, баары эле депутат болуп келишти. Мен көп кишиден сурадым. Бир жолу Аскар Шадиевден деле баняда жүрүптүр, общийла баняда. Эмнеге бартасыз? Бизнесимди сактаганы бартам деп. Ал киши качып кетелик деп сурадыңыз, э? Баары эле. Бул парламентке, бул железобетонный парламент болуш керек да. Чимкирик парламент болбош керек. Же дагы мындай, мисалы, легендарный парламент дейт го. Ошондой кайра, бул аты да жакшы да, 7-чи депчи. Ушул жакшы элдин таламын талашкан парламент келиш керек. Тиги бийликтин таламын талашкан эмес, бүт баары мындай колду бир көтөргөн эмес, же бир 5-6 киши баарына шайлап жүрө берген эмес. Бул чыныгы элдин уулдары келиш керек. Ошол бул жогорку кеңеш, бул бийлик жакшы эле жазылган конституцияда бул элдин өкүлдөрү да. А элдин өкүлдөрү жанакы забордун артында жүрүшпөй, эч ким менен сүйлөшпөй, эч ким элге чыга албайт да. Бул накта элдин өкүлү болсо, анан адилеттүүлүк болот. Элдин өкүлү болсо калыстыкты алып келебиз. Анан баарын алып келсе болот. Конституцияны өзгөртүш керек өзү. Негизги максаттарыңыздын бири бул ушул депутат болуп барсаңыз, конституцияны жарымын адына мандатын кылыш керек экен, хотя бир 70 депутат болсо деле болчу да экен да. Жарымын адына мандатын, жарымын партийный кылыш керек да. Ошо конституцияга кандай өзгөртүү киргизесиз? Ошо боюнча тагыраак айтып кетсеңиз. Конституцияга бул мен юристмин да, бул түшүнгөн кишиге, мисалы, права и обязанности граждан деген бар, человека деген бар. Ошо мынчалык эле да. Бүт баары мынчалыктан да. Өкмөттүн эмеси мындай, мисалы, укуктары, президенттики мындай. Бүт эле бул конституция деген бул карапайым элге жазылган эмес да. Эч нерсеси иштебейт. Мисалы, Ошол иштебей жаткан конституцияны бүгүн өзгөртүп, анан кийин бир жаңылануу киргизге негизги максаттарыңыздын бири ошол экен. Конституцияны шашпай отуруп жазыш керек. Аякта инвесторлор жөнүндө дагы сөз болуш керек. Инвестор жөнүндө дагы. Биз инвесторду алып келебиз деп атпайбызбы? Инвестор жөнүндө да сөз болуш керек. Жакшы экен, жакшы максатыңыз бар экен. Бизде азыр мына көп эле партияларчы кандай деген эмне деген обещанияларды кылбай атат. Эмчи 10 000 сомдон бергени бар, 2 000 сомдон, 3 000 сом, бул эми уят нерсе да. Ушу элин мында булар эмеге баштаганда элечи, мыйзам чыгарып, бийлигине баратканда эле коррупция менен башташабы, элди сатып алып. Ушу кандай түшүнбөй койду, мына ушуну эле эметпейм, түшүнө албай койдум да. Ушул Көз карандысыз, ачык айкын, бурмалоосуз көрсөтүүлөрдү бир гана Үмүт ТВдан көрүңүздөр. Үмүт ТВ эл кызматында.